Борбор кала тургундары жана коноктору бир ай бою граффити менен алектенип сүрөт тарта алышат. Кесипкөй жана ышкыбал сүрөтчүлөр жана стрит арт тармагынын ишмерлери Астана граффити фестиваль аянтчасында чогулушту. Иш-чара президенттик борбордун алдында өтөт. Ал үчүн атайын дуалдар да курулган. Уюштуруучулардын айтымында искусствонун бул түрүнө атөгүл көптөгөн өлкөлөрдө тыюу салынган. Бирок Казакстанда граффити шаарлардын архитектурасын көрктөндүрүүнүн кошумча каражаты катары колдоого алынып келе жатат. Астана каласынын көчөлөрүндө мурал өнери таанымал. Бул биздин гыймараттарыбыз. Астана шаарынын көчөлөрүндө дуалга сүрөт тартуу искусствосу популярдуу. Ал биздин имараттардын уникалдуу архитектуралык көрсөткүчү катары белгилүү болгону менен расмий түрдө калыптанган көчө өнөрүнүн бир багыты. Ал эми граффитини буга каршы коюуга болбойт. Себеби аны колдогон жаштар менен жарандар шаардын көрүнүшүн көрктөндүрүү, кооздоо аркылуу бул багытта иштеп жүргөн маданиятыбыздын багыты болуп саналат. Оны бир сүйкүмдүлүкпен, өзүнүн ерекше бир жаны бар деймиз ғой, сол жанын жеткизүүгө тырысып жүргөн, калыптастырып келе жаткан бир мәдениетибиздин багыты. Иш-чаранын дагы бир максаты кесипкөй граффитчилер тарабынан мастер-класс өткөрүү. Ар бир каалоочу бир ай бою өлкөгө белгилүү жаш сүрөтчүлөрдөн сабак алып, дуалга сүрөт тартуу өнөрүнүн сырлары менен таанышат. Граффити для меня самовыражение. Граффити деген мен үчүн өз оюмду, ичимде болуп жаткан кубулушту сыртка чыгарып билдирүүнүн бир жолу. Албетте бул иштен рахат алам. Граффити менен алектенүү үчүн атайын билимдин кереги жок. Кызыгуу жана аракет болсо жетиштүү. Вообще желание, ваше личное желание делать это.